Номер 62 Кыргызбай Бакиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Класс жетекчим Абдыкадырова Мыскал. 7-класстын окуучусу Кабулова Айтурган. Суктандырган эмгектерди жаратып, сүйүү берип, жан дүйнөнү тазартып, Айтматовду окуп чыкса бир жолу, өмүр өтсө мезгилинен жашартып. Айтматовго дүйнөлүк жүгүйүлгөн, табиятты жандай көрүп сүйүнгөн, пенделердин ар намысты билбеген, айбан тарча болбошуна күйүнгөн. Сейде келет түйүнчөгүн көтөрүп, уйку көрбөй азап арман өткөрүп, карышкырча көздөрүнөн кан чыгып, ысмай отуруп кара үңкүрдө жөтөлүп. Айтматовдо көп изденди, тынбады, сүйүү ыры Жамиляда ырдалды. Садык жүрсө кан майданда от кечип, башкы карман када салтка сыйбады. Дүйшөн келди китептерин көтөрүп, А тамгасын үйрөтөм деп көгөрүп, билим берип, тарбиясы оң болду, академик Алтынайга бөлөнүп. Асель болсо акку болуп кубулат, турмуш кайык сезим кыйрап угулат, ысык көлдүн толкунунда чайпалып, Ильяздын муң арманы угулат. Асман ачык, жулдуздар көп жайнаган, эмгекчи жүр жер энени айдаган, саманчынын жолу жатты созулуп, толгон айдын бактысына жаралган. Согуш чыкты, баары кетти майданга, мүшкүл түштү ары бүлө жаранга, уулдарынан келининен ажырап, каргыш айтып кала берди заманга. Жүрөктөгү сезимдерди тактарга, сүйүү болду кызыл алма жаштарга, ашыктыкка мукактанып айта албай, көп бардык го алмай издеп актарга. Мүнөзү курч ак көңүлдү танабай, кулак тартып агасын да карабай, жылдыз өчүп гүл саратта танабай, өмүр жолдо өрдө келет жарабай. Бала менен бала болуп жайдары, күтүп жүрдүк ак кемени биз дагы, көз алдыга элестелет тартылат, суу ичкени маралдардын таңдагы. Момун жүлөп, үстүн сүйрөп суу кечип, Орозкул бийим маселени бүт чечип. Жүз ачысын Мырзагүлдүн миң жыттап, Султан жүрөт махабатка бир ыктап, алдырарга жаздырарын карачы, ошол түнү кара басып баар уктап. Көргөн күчү Айтматовдун сезилмек, миктегенде реалдуулук чечилмек, чындап келсе чыгармачыл жагынан Нобель сыйлык ак кемеге берилмек. Алым жетсе Айтматовдой жазгыла, чындыкты чын чырылдатпай айткыла, канткенде адам улуу адам болот, кылым жобун Айтматовчу тапкыла. Улам келет алт денелүү элеси, Айтматовдон үйрөндүк көп нерсени, сен ким элең, сен ким болдуң деп сураса, айтар элек Айтматовду биринчи.